Салам балдар. Бүгүн кыргыз тилин үйрөнөбүз. Бүгүн кыргыз элинде айтылган накыл сөздөрдүн ар биринде терең философия, улуу таалим тарбия жатат. Биз аны күнүмдүк турмушубузда эле кездештирип жүрөбүз. Айрыкча калкыбыздын каада салттарында, үрп адаттарында, түрдүү жөрөлгүлөрүндө не деген идеология жатат. Бүгүн сиздер менен кыргыз элинин улуттук баш кийими болгон ак калпак жөнүндө ой бөлүшкүм келди. Кыргыздардын ак калпагы илгерки алгачкы кыргыздар тарабынан эле кийилип баалуу баш кийим катарында бизге чейин эле келип олтурат. Ак калпак ак кийизден жасалып, түркүн түстүү оймолор түшүрүлүп, эркектердин көркү болуп саналат. Ак калпак түзүлүшү боюнча ала тоону элестеткен, ошондуктан ак калпак кийген эркектерди тоого теңешкен. Ак калпактын өзү эле жаш өзгөчөлүктөрүн аныктайт. Жаштар сыйда кызыл, жашыл өңдүү калпактарды кийишкен. Ал эми орто жаштагылар калпактардын 2-3 түрлөрү бар. Алар кара, күрөң, оюлары бар калпактарды кийишкен. Анда калпак жөнүндө эки куплет ыр айткым келди. Карасам байкап алыстан, калпагы окшош тоосуна, кандай ууз тикти болду экен, карегим түштү коозуна. Ала тоо сымал ак калпак канча доор сүрүп жашады. Калпактай таза ыймандын калкыбыз таза сактады. Калпактай таза ыйманын калкыбыз таза сактады. Көрдүңөр балдар, бул ак калпак күнүнө белгиленген. Ак калпак күнү 2016 жылы 5 марттан баштап белгилене баштады. 5 мартта ак калпак күнү деп белгиленет. Көп жаштар калпак кийип, дайыма көчөдө сындуу жүрүшөт. Калпак эркек жигиттерге көрк берип турган. Бул жерде жашыл, кызыл, кара, күрөң түстөгү калпактар тартылган. Калпакты кийүү түсүнө карап дагы жаштарын билишкен. Баш кийим барды келди бар, байыртан жашап келди алар. Ак чокут кийген бир элди айтып бер десең мен даяр. Демекчи бул кадимки эле ак калпак. Бул кышта жылуу, жазда салкын. Кийгенге өтө ыңгайлуу. Апакай кийизден жасашкан. Көрдүңөрбү балдар? Анда эмесе бул жерде табышмак катып койдум. Үндүү тамгаларды алып койдум. Кана эмне болот экен курап окусаңар. Үндүү гана тамгаларды алып койдум. Калпак экен балдар, азаматсыңар. Бул калпактын түрлөрү. Анда калпагы жөнүндө сабагым жакса, лайк баскыла, подписка болгула. Социалдык баракчаларга ушул сабагымды жүктөп койдум. Бардык менин сабактарым менен кабардар болосуңар. Түшүнбөгөн суроолоруңар болсо, комментарийге жазып койсоңор да болот. Кийинки сабакта дагы мындан да кызыктуу сабактар менен ой бөлүшмөкчүмүн. Саламатта калгыла.